5 март ак калпак күнү майрамыңыз менен. Рахмат. Сизде аябай сонун калпактардын түрү бар экен, айтып берсеңиз, кандай калпактар бар? Негизи эле акыркы учурда калпактардын кардарлары кандай? Калпактардын жакшылары кийиз калпак, бүркүт калпак. Бардыгы. Бияка алсаңыз, ошо бүркүт калпакты көрөйүн. А бул таза өзүбүздүн кийизден жасалып турбайбы? Ошондой. Мынандай кийиз бүркүт калпак деп коет экен, 1,5 сом турат Баткендин дүкөндөрүндө. Калпактын ичи дагы аябай жакшы материалдан, пахталуу материалдан болгон, башка аябай жагымдуу экен. Демек бул калпактар 1,5 миңден. Эң арзан калпактар кайсыл? Баягы Арзан калпактар жүркеттик деп коет го. 50 сомдон башталат. Сиз кандай материал, эмнеден жасалган ал? Кытайдан келет материалы. Основной. Бирок жасалышы бул Кыргызстанда эле жасалат. Кыргыздар өздөрү жасайт. Буну кийгенге алышабы же буну көбүнчө Көтөргөнгө. көтөргөнгө деп алышат, Кайсы калпактар көп өтөт сиздерде? Баасы канча сом? Булар айрыкча 400 сомдон кийгенге алышат мына калпактардан. Булар дагы кийгенге болот 250 сомдон. Анан булар дагы 100 сомдон жүркеттик деген калпактар. 100 сомдон эл арасында жүркеттик деп аталган калпактар. Бака калпактар мындай чепкендери менен сатылат. Марекелерге бул да канчадан турат ал да баасы? Ишке орношкон жаңы келгендерге булар чепкени менен 1000 сом турат. Негизи эле бирок кийгенге ыңгайсыз, бирок белекке алышат көбүнчө. Белек катары. Мына ушундай көрүүчүлөр, негизи эле эгерде сиз бирөөгө калпак белек кылгыңыз келсе, Баткен шаарынын бул дүкөн аты эмне эле? Айсулуу дүкөнү. Борборунда жайгашкан Айсулуу дүкөнүнө келсеңиз, калпактын түрү бар экен. Капчыгыңызга жараша 50 сомдон мына 1,5 миң сомго чейин. Бирок эң негизгиси эле баягы чөнтөккө өтө зыян келтирбеген, бирок кийгенге да ыңгайлуу. Кайсы калпакты сунуштайсыз? Канча сомдон ошо? 400 сомдон. 400 сомго, демек жакшы калпакты алып кийсе болот экен, Чоң рахмат майрамыңыз менен. Башыңыздан калпагыңыз дайыма түшпөй жүрсүн, башыңыз эсен болсун.